Ассаламу алейкум туғандар. Бұл артымда тұрған эженің баласы 2009 жылғы екен. Көп жылдан бері оор еткен. Төрөлгөндөн бери ооруйбу? Жок, 2 жашынан баштап. 2 жаштан бери оор еткен да. Бұл эжеге каражат чогулуш керек экен. Азыр бир сыра диагнозун айтып берейин. Өзү да айтып берсин, тарыхын. Так, эже кандай болду, эмне болду, ушул айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Улум ушу 2 жаштан баштап ооруйт. Улумдун Приступ берди, а? Тарысын бергенсиз, да? ошол улум тез приступ берип, Башына операция жасаганбы, да? башында 2017-жылы Кыргызстанда. биринчи операциясын жасатканбыз. Ал операцияда өзүбүздүн каражатыбыз менен жасаттык. Эми азыр экинчи операциясына биздин каражатыбыз жетпей ушул элибизден жардам сурап кайрылып отурабыз. Анда үйүңүздү сатып жасаткан экенсиз? Ооба, биринчисинде ушул өзүмдүн үйүмдү сатып, тууган уруктарым, бир туугандарым, жакындарым, ушу бизди колдогон жакын адамдарыбыз колдоп, баланын операциясын жасатканбыз. Азыр эми экинчисине немебиз каражатыбыз жетпегендиктен ушу кыргыз элине кайрылып отурам. Уулумдун операциясына ушу жардам берип коюңуздарды суранат элем. Ушу Борукерей кыргыз эли канча адамдар көрүп атам, жакшы болуп, өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып, ушу оорудан сакайып кетип атышат. Биз дагы ошолордун катарын тууктап, ушу сүйүнүчүбүздү бөлүшүп отурган күндөргө жеткирсин Кудайым. Ушу балам жакшы болуп кетсе, буюрса, тилегибиз ушул биздин. Бул операция Кыргызстанда тилекке каршы жасалбайт экен. Турция жергесинде, ушу башка мамлекетте жасалат экен. 60 миң деп айткан экен, башында? Айткан, бирок 40 миңге скидкага. Ооба, 40 миңге скидка кылып жасап беребиз дешти. Азыр эми өзүбүздө каражат жок. Элге кайрылып, элден жардам сурап, ушу базар кургон администрациясына дагы кайрылуу жасаганбыз. Ал 31 август күнү марафон өткөрүп бергенге алар шарт түзүп беришти. Буюрса ошо 31-индеги марафонго дагы келип, ушу салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер деп суранат элем. Атайын М-банкта счетын жиберип коесуз, мынандай заключениялар бар экен. Атрофические изменения в мозолистой теле, асимметричная внутренняя гидроцефалия, бул суу бар. Состояние после операции ВПШ. Умеренная дилатация большой цистерны мозга, гиперплазия, гиперпневматизация лобной пазухи, утолщение костей свода черепа. Рекомендуется консультация невропатолога, нейрохирургия МРТ дейт. Мынакей. Мынакей 2009 жыл 4 июльда тартылган экен, бул, да? Бул жакта да кагаздары бар экен. Толтура анализдер бар экен. Анан ал жерде М-банк биг счет. М-банкында экранда көргөзүп коем. Бул жана ишканаларга да биг счет. Ошондой азыр үй жок, калган турбайсызбы? Ошондо. Биз ушу 2017-жылкы операцияда үйүбүздү сатып, ушу баламдын эмесине жумшаганбыз. Азыр Батирде турабыз, Батирден Батирге көчүп жашайбыз. Эми жашоонубуз ушундай экен. Жардам берүүчүлөр уже бардыгы жардам бериптир, да? Бул жерде шлангасы бар беле? Башында На шлангасы бар. эме койгонбуз. Ошо. Шунт койдурганбыз, башында киста бар үчүн. Азыр эми балам тез мындай судурук болуп атат. Дарысын ичип турат, э? Дарысын ичебиз. Дары да кымбат болсо керек. Дарылар дагы, баштын дарылары дагы кымбат болуп, операциясы дагы, лечениясы дагы. Ар 3 ай сайын, ар 6 ай сайын больницага көрүнүп, лечение алып турабыз тез.
мына буттар да ичкерип кеткен. Буттар дагы баспайт экен да? Баспай калды 2000 Басчы эле мурда? ооба басчы эле Сүйлөчү эле? 2018 жылдан бери баспай калды, сүйлөчү эле. Азыр деле сүйлөйт, бирок өзүнө керегин эле сүйлөйт. Кудай буйруса, иншалла, Кудай насип этсе жакшы болуп кетесиң. Эриз жардамдашса. Сіздерге дагы ушул биздин өмүрүбүздү тартышып, бизге жардам берип аткан, жардам колун сунуп аткан мекендештерибизге, жакындарыма баардыгына ыраазычылык айтам. Алла ыраазы болсун сиздерге. Рахмат. Туугандар, ошол М банкына, анан Бик счетуна каражат салсаңар болот. Виза карта менен. Анан бул ссылка менен бөлүшүп, таратып, эгерде колунан келген адамдар болсо, аларга да таратып койсоңор. Соопчулукка. Ийинибиз жакшы болуп кетсин, катарыбызга кошулуп калсын. Буйрса.